Аузубиллахиминашшайтанирраджим. Бисмиллахиррахманиррахим. Урматтуу момун мусулмандар, бүгүн мен сиздер менен ихрамга кирүү тартиби жөнүндө сүйлөшкүм келип атат. Ихрам ажылык же умра ибадатынын расмий башталышы болуп саналат. Ага кирүүдөн мурда төмөнкү даярдыктар жасалыш керек момун мусулмандарга. Биринчи тырмак, мурун, колтук жана киндик астындагы түктөр алынат. Экинчиси мүмкүн болсо толук гусул, чоң даарат алат, болбосо кадимки даарат алынат. Үчүнчүсү эркектер тигилген кийимдерин чечип, ихрам кийимин киет. Ал эми аялдар өз кийимдеринде калат, бирок бетин жана колдорун жаппайт. Жыты чыкпаган самын жана атыр колдонушу мүмкүн аялдар үчүн. Бешинчиси андан соң ажылык же умра үчүн ниет кылынат. Дал ушул учурдан тартып ихрам башталат бардык момун мусулмандарга. Эгер бул учурда парз намаздын убактысы кирсе, алгач намаз, андан кийин ихрам болот. Убакыт кирбесе, ихрамдан соң 2 рекет нафил намазын окуу мустаап болот бардык момун мусулмандарга. Эгер бирөө башка адамдын атынан ажылык же умра кылып жатса, ниетте ошол адамдын атын айтыш керек. Урматтуу момун мусулмандар, ихрамыңыздар туура болсун. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.